Бүгүн мына 2017 жылдын баягы 16 ноябрында ушу керемет Соңкөлдүн жээгинде турабыз. Мен жалач ресторан коргоо жана пайдалануу департаментинин инспектору болом. Бүгүн ушул биз ушул атайын Соңкөл өрөөнүндө атайын бир биргелешкен рейд менен областтагы бажаралчы коргоо мекемелеринин биргелешкен рейд менен келгенбиз. Мына бүгүн Соңкөлдүн жээгинде баягы жаратылыш ресурстарын коргоо боюнча рейд кылып жүрөбүз. Андай өзгөчө деле мындай нерселер жок. Мына артыңыздарда турган ушу Соңкөл жээгинде баягы мыйзамсыз балык уулоо, балык кармоо боюнча браконьерлердин бос үй турат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, үйлөрүнүн баары бек. Эч кандай бул жерде буга чейин кыймыл болбогонун билип эле турат. Баардыгы жакшы ордунда турат. Эч кандай мындай жаратылыш мыйзамдарын бузуу фактылары көрүнгөн жок. Ошондой болсо дагы факты менен эле келбейбиз, бирок просто биз милдетибиз болгондон кийин системалуу түрдө областтагы, Нарын областындагы жаратылыш коргоо мекемелеринин өздөрүнүн иш-чарасында жылдык иш-чарасында кабыл алынган мезгилдүү системалуу рейдтерди жүргүзүп туруу. Ошол рейдтерде атайын тийиштүү массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен биргеликте рейд кылып жүрөбүз. Ошол бос үйдө эме бул жерден биз баягы тийиштүү мыйзам чегиндеги шарттарыбызды айтышыбыз керек, алып түшүш керек, алдырыш керек бул жерденчи. Анан бул жерде баягы браконьерлер жок экен, мына бос үй турат, өздөрүнүн жатып турган жери бар экен деп эле кетип калбашыбыз керек. Биз бул боюнча өздөрүнчө иш-чара кабыл алабыз, бос үйлөрдү чүртөбүз. Кыскасын айтканда, мына жыл аяктап калды, 17-жыл. Бул жерде бул убакта азыр эч кандай балык уулоо же балык кармоо немелер жүрбөш керек. Бирок мурда тигилген бос үйлөр экен, азыр бүгүнкү өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эч кандай браконьерлер же мындай мыйзамсыз жүргөн адамдар жок экен. Бирок муз тоңгондойнда пайда болуп жатышпайбы ошол? Кайсыл айларда? Муз эми ушул ноябрдын этеги, декабрдын баштары менен Соңкөл өзү үстү бүт муз каптайт. Бул табияттын шарты. Бирок келет деген убакыттар ошол келгичекте биз муну астына алып рейд кылып келдик. Келген күндө дагы келебиз. Колдон келишинче бос үйлөрдү алып түшөбүз. Мыйзамсыз иш-аракеттер жүргүзгөнгө бөгөт коебуз. Баардыгы мыйзамдуу иш жүргүзгөнгө мындай баягы өз үстүнөн жумуштарды жүргүзөбүз биз. Аддел боюнча канча адам? Биздинби? Бизде жаратылыш ресурстун коргоо жана пайдалануу департаментинде Нарын өкүлчүлүгүндө 24 адам бар. Бул эми областтын баардык 5 райондоруна бөлүнөт да. Аны жетишет. Ар ким өзүнүн жумуштарына, өзүнүн бөлүнгөн объекттери бар, өзүнүн баягы атайын бөлүнгөн жерлери бар. Ошол боюнча иш жүргүзөт. Баардыгы жетишет. Баардыгын биз ахват кылып, мыйзамсыз жүргүзгөнгө бөгөт койгонго мүмкүнчүлүк бар. Жетишет баардыгы. Motorlarda alıp gece direkte gelip direkte ayakta göreceğim oldu. Görürsün bak. Жалгыз мен бұрақпен мойнымнан çıksa bir аяқ çıkıp atқанда, бұрақ çıkқан да жоқ азыр. Motorumda otur ұрып байқап кеткен. Сенің аяғыңа сол мәселе жоқ. Аннан өткесің ғой. Барын тыңдап білгісі отасың. Саламатсыздар. Мен атым Бакыт болот, Кеминден болом. Бул жерде Соңкөлдө иштеп атам. Анан биякта азыр боз сөзүдү кайтарып, торлорду салып атканбыз. Сыйган нерсе болуп аткан. Балыктар бар, воспроизводство иштеп атабыз да. Ошол. Кайсы фирма менен иштеп атасыз? Фирманын аты өзгөрүп кеткен азыр, жаңы фирмада. Жаңы фирманын атын билбейсиң. Анан биз икараларды чыгарып, малёкторду эметип, тиги Бөкөнбаевден эметебиз. Кайра бияка алып келип салабыз балык.
кайрап келип бияка салабыз балыктарды. Ошо бул жактан жана кайыктар өтүп атат деп өтүп аткан. Жок, кайык жөнүндө билбейм. Биз короче Россиядан алып келели дейбиз. Россиядан алып келсе кайык кымбат болуп атат. Түшүнүп атасыңбы, кымбат аяктан. Bir balık где-то 1,5 миң сом тегерек болуп калат экен. Бар мыйзам чегинде. Бүт мыйзам чегинде. Документтердин баары тиги Асанбайкеде директор, Соңкул директорчу. Асанбай кече эле келип кеткен. Дагы бир 20-30 килограммды балык керек дейт. Жакта иштеп аткан турбайсызбы? Ошо мыйзамсыз балык уулап чыккандарды билесизби, тааныйсызбы? Жок, аларды Ошондой учурлар болобу? болушу мүмкүн эми. Түн ичинде чыгабы, күндүз өз жумушубузду өзүбүз кылабыз. А так бирөө менен бизге эч ким келип тийишпейт, биз эч ким барып тийишпейбиз. Өзүнө катыс кылып атабыз да. Сиз кайсы организация? Эмне болот? Бакыт атым. Мекенбаев Бакыт. Ошо күн суук эми эптеп жашап атабыз эми. Кудайга шүгүр эле. Анан Канча жылдан бери иштейсиз? Канча ай болду? 15 жыл болуп калды иштедим. 15 жыл. Жайында эле иштейсиз? Жок, кышында азыр попросили просто. Бай икра мурун сыгып коерчубуз да. Анан опытный специалист деп чакырганда мен икрандагы билиш керек. Жетилген икра, жетилбеген икра. Ошо 15 жылдан бери иштесеңиз, кайсы фирма менен иштеп атканыңызды билесизби? Соңкөл балыгы негизи анын өзгөрүлөт деп аткан. Азыр жаңа директор болду Асанбайкеч. Азыр Фамилиясын билесизби? Фамилиясын билбейм. Асанбайке мейлин бар деп атат. Соңкөл балык чарбасынын. Соңкөл. Ал дайым каттап турат. Бир жумада бир келип турат, пураттап келип турат. Ошондо айына канча икра таштап турасыздар? Азыр результат деле жок. Бул азыр муз иштетпей атат, погода жок. Сөзүн ачыгы. Кышы жайда иштейсиздерби? Жок, мен жайында иштебейм. Азыр просто икра метко келгем да, атайын. Балыктарды эметкени. Канча күн келди? Бул бир жума, наверное. Жума? Рахмат. Эмнени кошумчалайт? Жатабыз, эмне кылабыз? Балыкты өздөштүрүш керек болуп атат да, просто Бул жакта канча киши иштейт? Асанбайке Кудай буйруса жакшы пландары бар, жакшы идеялары бар. Ошонун баарын ойго ашыралы деп биз да жүрөбүз бул жердечи. Бул жакка келдик да, ошол мыйзам балык уулагандар боюнчачы, анан бул жакта 2-3 киши бар экен да, булар да сиздерде иштейби? Балыкчылар да бар. Балык чарбасында. Канча киши бар? 6 киши бияк. Сиздер ушул жакта эле жайгашасыздарбы? Соңкөлдүн башка аймактарында дагы? Жок, мен бияка эле. Соруктан, Саңгөрдүктан. Биякта деген эми бияк. Здесь, короче, эме да. Ким каяка барып аткан иши жок. Ким каякта жүрөт, тиги жаман көрөт да мындайча айткандачы. Бизден эч ким сурабайт. Каяка барып калып атасың, эмне болуп атасың? Биз главный знаем, что коркка кирген болбойт. Мисалы, бул сиз менен иштеп аткан байке айтты да. Жактан 40ка жакын аңчы бар депчи. Бар, андан деле көп го. Андан деле көп. Андан деле көп. Алар тааныйсызбы? Эми тааныйм. Ал ошондой бар. Мисалы, сиз ошол эмелер таштатпайсызбы икаларды? Ошолду тыйганга эмеңиз барбы? Эми жок, биздин мүмкүнчүлүгү жок. Жок, мыйзам бере эмес. Биз просто на совесть эле кылып берели деп атабыз. Мен икраны эле сатып албайм, аны эметпейм, просто икраны эметип, даярдап контейнер менен алып барып көлгө, кара колго ошол жактан кайра малек кылып өстүрүп, анан бияка алып салыш керек. Максат ошол.